больная деп көрсө мен жаткырган алып барышыптыр. Кайда барсаң айда бар, кимге барсаң ошого бар. Өз жерибизге боло элекпиз. Жер тилкелерине ээ боло албай жаткандар кайрадан бийликтин назарын бурууда. Аламүдүн районуна караштуу Өскөн Ордо жаңы конушунда ушул күндө 300гө чукул жаран жерине документ ала албай убара тартып жатканы кабарланууда. Алардын айрымдары алгачкылардан болуп 2005-жылдары жер сатып алышкан. Деген менен бир үлүш жер тилке ушул тапта катмарланып бир нече адамга сатылган. Эми бул жагдай жергиликтүүлөргө түйшүк жаратууда. Новостройканын жителдерине 27-пунктты алган менен айланып келип эле жанагы жер саткан аялдар, мошенник болуп жүргөн аялдарга көз карандысыз документ бүтүрүлсүн деген приказ чыкканда, бирок 27-пункт алынган менен кайра эле 29-пункт кирет экен дагы. 29-пункт ошол жер саткан аялдарсыз биз эч нерсе кыла албайт экенбиз дагы, эч нерсе бүтпөйт экен. Ошо менен жүрүп отуруп ага жерлер тийбейт дагы. Балам Саабек жерине Актай турган жердин үстүнө Майрам деген аял да бир баланы үстүнө жазып коюптур. Ал кандай жазып коет? Бул 13 жыл алсак, ал 3 былтыр жазып коюптур да. Ошондон бери, мына 13 жылдан берки үстүнө жазып коюп накладка кылыптыр. Былтыр жазып коюптур Майрам деген аялды. Анан эми газетага чыгат Майрам. 464 участокта ошонун участоги деп. Тургундар бул маселеге байланыштуу тийиштүү жактарга кайрылып келишет деген менен андан жарытылуу майнап чыкпай жатканын айтышууда. Мындан улам жергиликтүүлөр президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтерге кайрылып, акыйкаттык сурап жатышат. Мисалы мен 16, 17, 18, 19, 20-жылдарга чейин жазып келип прокуратурадан көрсөтмө болгон момундай аныктагыла деп жерлери ареске коюлган жерлерди сатып жерди. Бир аферist аялга алдадып, асты оорулуу паралич болуп атышат, өлүп атышат. Ушунча канчалаган киши жүрөбүз мына. Мен билгенден ушул акыркы жылдары ушул жерде бир 20 киши топтолуп жүрөбүз. ГКМБга чейин бардык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин укугубузду коргоп, ушу Өскөн Ордо боюнча жер үлүш мондай жер участоктарында канча киши кыйналып жүрөбүз, балдарыбыздын баары квартирада жүрөт, укугубузду коргоп берүүбүздү өтүнөбүз. Аны менен катар аталган конушта Асафа кайрымдуулук фонду тарабынан курулган тегүү цехине байланыштуу маселе бар экенин айтып чыгышты. Жергиликтүүлөрдүн маалыматында бул жерде талашка түшкөн ага күч органдарынын айрым кызматкерлеринин кызыкчылыгы бар деп эсептешет. Негизинен бул имарат жакырчылыкты жоюу максатында жай тургундардын ишмердүүлүгү үчүн салынган. Бирок мындагы негизги максат ишке ашпай, имараттын эшиги жабылган бойдон турат. УВДнын начальниги Насыров бүт билет, баары билет. Сматов Урмат деген билет. Сматов Урмат биз барсак эле ажылдап деп айтат. Укугубузду ушундай тебелейт. Бул чындап келгенде Өскөн Ордонуку деп мынакей орусча, кыргызча которулганы бар. Анан бул жерде СНБ замешана сотрудник, мынакей машинелери турат. Жогоруда айтылган маалыматтардан улам Аламүдүн райондук администрациясына башпактык райондук акимдин биринчи орун басары Өмүрбек Тайцелиевдин айтымында Өскөн Ордо жаңы конушунун тургундарынан жалпы жер мунапысы боюнча 2400 арыз келип түшкөн. Тийиштүү тарап 1500 арыз менен таанышып чыгып, 500-нө кызыл китеп берилген. Учурда 237 жарандын кызыл китеби даярдалып жатканы кабарланды. Ал эми 800 жарандын арызы 29 январга чейин коомдук билдирүүдө илинип турат. Эгерде 2 же 3 адамдын наамында турган жер тилкелеринин ээлери деп айтылып жаткандар өз ара келишимге келбесе, алардын маселесине сот чекит коет. Биз 30 күндүк коомдук билдирүүгө чыгарып атпайбызбы? Ошол 197 участоктор көрдүңүздөр 2 фамилия турат. Значит, бул участок боюнча бизге 2 арыз келип түшкөн. Ошол экөөнү тең биз чыгардык. Бүгүнкү күндө 30 күндүн ичинде ушул 2 жаран бири-бири менен келишимге келбесе, анда биз булардын ушул именно 197 участок боюнча сотко жибергенге туура келет бизге. Аны менен катар аталган конушта талашка түшкөн тигүү цехи боюнча арыз каралып жатат. Аталган жер тилкенин ээси тарабынан фонд тартылып, цехтин курулганы жана иш тергелип, соңуна чыкса, мамлекетке өткөрүп берүү каралганы маалымдалууда. Ал жердин анык ээси бар. Ошол үлүшкө болгон укугу бар жаран бар. Ошол жарандын аты менен бул дагы баягы ал жаран менен да сүйлөшкөнбүз. Ал жер тилке өзүнө катталгандан кийин ал ошол айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берем деген өзүнүн убадаларын берген.
ал боюнча тийиштүү иштер жүргөн. Эскертсек, жер мафиясы боюнча буга чейин Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда да көтөрүлүп, өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жер тилкелерди документтештирүү жүрүп баштаган. Ошондой эле жер мунапысын жүргүзүүдө тоскоолдук жаратып жаткан 27-пункт жокко чыкканы кабарланган болчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.